Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 1-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтүп бермекчимин. Анда эмесе балдар, китеп дептерибизди даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды конт коюп көрөбүз. Балдар, сүрөттөн силер эмнени көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Сүрөттө себет толу нандын түрлөрү көрсөтүлгөн. Нансыз жашоону элестетүү кыйын. Нан болсо ырда болот деген сөз бекеринен айтылып калбаса керек. Наны, даны толуп турган үйдө береке ырыскы болот. Кыргызда үйгө келген мейманга сөзсүз биринчи нан ооз тийгизилип, аш-той берилди да, алгач нан боорсогунан узатылат. Келгиле анда эмесе нандын түрлөрү менен таанышып чыгалы. Нан тамактанууда көп керектелүүчү эң маанилүү азык. Адам суткасына болжол менен 500-600 грамм нан жейт. Нан ачыган жана ачыбаган камырдан бышырылган кургак азык. Нан түрдүү тамактар менен да өзүнчө да желет. Ар кайсы элдин турмуш шартына жараша нан жасоо ыкмасы да ар түрдүү. Кыргыздарда нан жасалышына, бышырылышына, унуна, камырына жана кошулган кошумчаларына карата жапкан нан, көмөч нан, дандыр нан, токоч, май токоч, боорсок жана башка түрлөргө бөлүнөт. Айыл жеринде нан очокто, казанда, тандырда, духовкада, шаарларда көбүнчө нан бышыруучу мештерде бышырылат. Нандын эң негизги сырьёсу болуп, буудай уну болуп эсептелинет. Эми балдар, окуу китебибизде берилген текстти окуп чыгабыз. Буудай талаада өсөт. Буудайдан ун тартылат. Ундан нан жасалат. Боорсок, бөлкө, токоч, каттама нандын түрлөрү. Нан биздин байлыгыбыз. Мынакей балдар, биринчи көнүгүүдө берилген текстти окуп чыкты. Мында бизге ундан нандын кандай түрлөрү жасалары жөнүндө баяндалды. Эми экинчи көнүгүүдө берилген сөздөрдү толуктап чыгабыз. Биринчи сөзүбүз. Боорсок, токоч, бөлкө, каттама. Мынакей балдар, биз нандын түрлөрүн толуктап окуп чыктык. Эми кыргыз тили иш дептерин ачып, бүгүнкү темабыздын астындагы көнүгүүнү аткарабыз. Суроолорго жооп жазгыла. Буудай кайда өсөт? Буудай талаада өсөт. Буудайдан эмне жасалат? Буудайдан ун тартылат, ундан нан жасалат. Эми нандын түрлөрүн жазгыла деген. Нандын түрлөрүн жазып чыгабыз. Каттама, боорсок, токоч. Силер нандын кандай түрлөрүн билесиңер? Өз алдыңарча нандын түрлөрүн жазып чыккыла. Эгерде көнүгүүнү аткарып бүткөн болсоңор балдар, үй ишин белгилейбиз. Үй иши нандын сүрөтүн тартуу. Эгерде үй ишин белгилеп алган болсоңор балдар, мен силер менен коштошомун. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.